baktın mı böyle kalkavay nerimi camalın qarız biz sizge Kayığındı tarttın tengselip qarız var kim var mençelik Cüp bolğon күнүм эстесем жүрөгүм оруттой көлүп Аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйкөнүп Аламда бир даң аялзат ажарлуу эмессиң желик Сулуу эмес апа сен желик Үй içi bayram şangılğa Arız seni Kaygımdı tarttın tengselip Qarız var kim var mençelik Cüp bolğon күнүм эстесем жүрөгүм оруттой көлүп Аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйкөнүп Аламда бир даң аялзат ажарлуу эмессиң желик Сулуу эмес апа сен желик Түгөлүк таазим этем окшотомун кебелбеген кемеге түгөлүккө таазим 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 энеге конгону алдей айтып жан дүйнөсү ойгонду максат коюп кең дүйнөнү кыдырып бала үчүн бардык күчүн койбоду Алдей айтуу умай эмес салт эле ак бешикке бардык бөлөк жат желе Алдей угуп аң сезими тез өсүп Алдей сөзүн ар бир бала укчу эле болсун келечекте кыргыздын келечегине кыргыздын элине керегине жараган жакшынакай бөбөктөрдөн болгон Aldey aldey ak böpüm ak beşikке jat böpüm Enekеңди кыйнабай эстүү болуп өспөпүм Кудайым берген белегим көз кубатым тирегим эсен аман чоң оюа элдин болгум тиреги Aldey aldey ak böpüm aldey aldey ak böpüm Asmandagı yıldızım Jakandagı kunduzum Esen amay çoң oyubay batırı kolu kırgızgın Aldey aldey ak böpüm aldey aldey ak böpüm 8 Mart майрамыңыздар менен куттуктаймын бардыгыңда ушундай журтубузда тынчылык болсун майрам болсун ар бир үйдө ушундай арча бешиктер термеп турсун бардык кыздарды энелерди жаңы 8 Март майрамыңыздар менен мен ушу бешик жөнүндө да кичине таржымалай айта кетейин ушу кайсы бир немеде ушул чет өлкөдөн Орто Азияга ушу Кыргызстанга бир илимпоз келип ушу бешик жөнүндө жазган экен дейт Анткени бешик бизде айтылат бешик экинчи энеси баланын депчи. Анткени бул илимпоз изилгенде боз үйгө кирсе бешик жатта бешикте бала бөлөнүп турат. Термеген сайын бешикте кандай доош чыгат? Дүк 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 деген доош чыгат экен. Илимпоз айтып тур, неге деп дүкүлдөгөн балада бала бешикте бала ушунчалык мемире уктап жатат деп. Анткени бала эненин курсагында төрөлгөнгө чейин 9 ай эненин жүрөгүнүн доошуну угуп чоңойт экен. Дүк 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 дейт. Ошон үчүн бешик менен эненин жүрөгүнүн доошу окшош болгон үчүн бул бала бешикте жакшы чоңойт экен деп илимпоз изилдеп кеткен экен.
Рахмат бардыңыздарга. Ушундай ача бешик термесин үйүңүздөрдө. Апалар, сулуу кыздарыбыз, сиздерди келе жаткан 8 март жаз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Татынакай кыздар силерге окууларыңарга жетишкендиктерди жана ачык жолду каалаймын. Бул жерде сиздерге арналган ырсаттар бар эле, ошону окуп койсом. Аламда теңсиз улуусуң, ай менен күндөй сулуусуң. Бала деп жүрүү өмүрдө сезимдин берет жылуусун. Баарынан улуу аялзат, баарынан сулуу аялзат, сөздөрдү жылуу аялзат, баланы баккан аялзат, баарына жаккан аялзат, беримен берип бөлөгө сыйырмат тапкан аялзат, бардык сезим тартуулап. Биздин мектептин ачылганына 10 жылдын жүзү болуп отурат. Ошол 10 жыл ичинде биз көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Мына быйыл 2018-2019 окуу жылында биздин мектептин англис тили мугалими Мирзаева Асылкан эжеке аймактык жылдымыктуу мугалим сынагына катышып 1-орунду ээледи. Ошол эжекейдин бүгүнкү иш-чарасы бар эле. Ошол 8 мартка арналган биздин облустук губернатордун орун басары Чынара Сатарованын демилгеси менен көтөрүлгөн Гапыр Мадеминов энелер мектеби аябай жандандырылып биз иштеп жатабыз. Ошол энелер мектебинин бүгүнкү иш-чарасынан күбө болосуздар. Биздин мектепте 23 мугалим эмгектенет, бардыгы жогорку билимдүү, баары өз иштерине тың. Асылкан эжекебиз 2016 жылдан бери биздин мектепте эмгектенип келе жатат. 11-классты жетектейт. Мугалимдер менен баары менен тил табышып, жаш болгондугуна карабай өзүнүн кеңештерин берип мугалимдерге тажрыйбалуу мугалимдердин катарына да кошулуп калды десем жаңылышпаймын. Себеби бул эжекенин көптөгөн сабактары жана башкалар мектепке өзүнүн мектеби ичинде жайылтылып келе жатат. Ишинин жыйынтыгы эң жакшы. Бүгүнкү бийик деңгээлдеги дүйнөнүн өнүгүүсүнүн натыйжасында инсанды калыптандыруу биз үчүн чындыгында татаал жана аруу бул түшүктүү жумуш. Бул белгилей кетүүчү менин ушул иш тажрыйбам тактап айтканда чет тилдерин үйрөтүүдө мугалимдин дайыма чыгармачылык менен изденүүдө болуусу абзел. Себеби биз мугалимдер келечек муунга билим эле бербестен татыктуу коомдун татыктуу инсандары кылып тарбиялоого жоопкербиз. Ошондуктан башка сабактар сыяктуу эле чет тилин үйрөтүүдө инсанды калыптандыруунун өз орду бар, инсан калыптандырууда өз орду бар. Буга мисал 2019 жылдын региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү деп аталышын менен эле мектебибизде алгылыктуу көп иш-чаралар өткөрүлдү. iTest онлайн офлайн программасынын киргизилиши, ай билим менен окуучулардын иштеши англис тилине болгон кызыгуусун дагы да болсо арттырды. Мындан сырткары эл аралык флекс программасына окуучулардын катышуусу бул чоң жетишкендик деп эсептеймин. Жана республикабыздагы билимкана олимпиадасына катышып сертификаттарга ээ болгон окуучуларыбыз дагы көп деп айтсам жаңылышпаймын. Бул болсо биздин ушу мектебибиздеги санариптештирүүдөгү жаңы баштапкы кадамдар деп айтсам. Мугалим тарыхты өзгөртүүчү адам. Мугалим өмүлүү дарак. Дал ушундай мааниси терең учкул сөздөр бир гана мугалимдердин дарегине айтылат. Мугалим бизди 11 жыл бою тарбиялап, алтын уядан учурган инсан. My hands are free. So free, give me 5. I'm walking. Walking, okay. You're active. Active, give me 5. And come here. Right here, listening. Listen.
Your legs are what? Walking. So be active till the end of this lesson, and we will continue our English. Just who wants to take something more from this? Yes, please come here. Take something more. What do you do? What is it? It's a little bit. Yeah, you can sit here. Thank you. Please you can sit. Just what you will do. And can you answer what figure is it? It's a circle. Yes, circle. It's a circle. So you will make beautiful ladybug with the help of these black ones. I give you this one. Yes. 3 for you and 3 for you. Zara, what figure, what mark is it? Guys, what mark is it? Plus. And what mark is it? Minus. So, with the help of these, there are given sentences, yes? You will make up sentences from scrambled words, yes? Come here, look here. So, what you will make up sentence from these scrambled words and glue this one here. It's positive, okay? So, be active, group, work on group. So, glue, then. My mouse is squeezed. So give me a 5. You can see the teacher. Almaz is blowing up the balloon. Balloon, yes, please. It is what? It is what? Positive, yes? Please come here. Please come here from this group, yes? Come here quickly. Blue here, smile. Then body still. Body still. So give me 5. Come here. Take something. What is it? It's a dice. It's a dice. Do you like to play the dice? I want to play. Okay. You can say thank you. So you know the rules of this game. Yes. How to play this like draw, roll the dice, bring an ice. Yes. Roll the dice. If you roll the 1 point, so what? You skip your turns. That's it. So make up sentence if there are what 2 points. Okay. Then what? If there's 3 again, you skip your turn. Then make up 2 sentences if you have what 4 points. Yes. So if you roll and 4, so you will make up 2 sentences in positive and negative. Then if there are 5, so you skip your turn. Okay. And 6, so make up 6 sentences in this present continuous, okay? 3 more sentences, so. And I will roll, yes? Come here, please, roll, then recognize, yes? Once, what's a good, yes? Give yourself, so in this side, please. 3, again, give your turn, yes? 2, so you will make 2 sentences, yes? All the dice. Yes. Wow, 6. Yes. 3 sentences, please. Take up 6. So, mother is working. Or mother is making a cake. Yes. My mother is making a cake. Yes. In a second more. My mother is making a cake. Okay, take your gum, So, third more time. Who wants to make a cake? Who is making a cake? Yeah, who is making cake? Başladık. Bizi Ejey keçkele okuta berбей, bizge kitaptagi ko'niglarni jasab ko'rib, bizni saboqqa qiziqtirish uchun bizga har qanday iqmolar jasab ko'radi. Biz ejikelar Asılgan ejike biz boshqa ejikelardan oq ko'ngildigi menen jana merimdiligi menen ayirmalanadi. Bizni ayabay yaxshi ko'radi. Asılgan Мырзаева дал ушундай көнүгүүлөр менен, ыкмалар менен өзүн
сабагын башталат экен. Мындай көнүгүүлөрдү баларды колдонуунун негизги максаты окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу менен бирге аларды мамлекеттин керегине жараган инсандарды алып чыгуу болуп саналат. Алтын казыгы. Андемесе урматтуу энелер, быйылкы жылдагы 2018-2019 окуу жылда энелер мектебине активдүү катышкандыгы үчүн мектеп жамааты Төмөнкөл энелерди сыйлайт. Урматтуу Айдарова Гүлайым, сизди 8 март майрамдын урматына катышканыңыз үчүн мектеп жамааты анда грамота менен сыйлайт. Урматтуу Бурханова Кундуз, сиздин 8 март аялдардын эл аралык майрамынын урматына энелер мектебине активдүү катышкандыгыңыз үчүн мектеп жамааты анда грамота менен сыйлайт.